5 гектар 85 соток болгон суугат айдоо жери сатылат. Алуучулар барбы туугандар? Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо описанияда ээсинин номери жазылып турат. Сатылуучу айдоо жер Сокулук району Национальный айылында жайгашкан. Сиздер ал жака баруу үчүн Сокулуктун центри Фрунзе көчөсү жана Калина көчөнүн кесишинен тууганда Калина менен түз түндүктү карай барасыздар. Жолдо сол жакта аралдан да түз барсаңыздар, андан кийин оң тарапта Национальный айылны көрө аласыздар туугандар. Туугандар, жанагы центральный жол менен келесиздер. Национальный айылы. Айылдан бир аз өтсөңүздөр, ушул эле асфальт жолдун жээгинде сол жакта мынакей айдоо жерибиз жайгашкан. Бул жерде анан бир аз өйдөрөктө туугандар, айыл ичин аралап менен кирсеңиздер, 4 гектар 85 сотого жайгашкан. Экөөнүн документи өзүнчө жашыл китеп документтери бар экен. Сиздерге бул жөнүндө маалымат берейин. Сиздердин асфальт централь жол менен келесиздер дагы. Дарак нары жагынан мындайдан кирип, бул жак менен транспорт менен кирсеңиздер болот. Суунун жээги, мынакей бул жерден лотоктон суу өтөт экен. Суугат жер туугандар. Бул жак менен келесиздер. Анан 98 соток бул жерде. Турасы 13,5 метр, узуну 730 метр экен туугандар. Мынакей чегаралары дайын эле болуп турат. Бул жагынан арык кеткен, ары жагынан да арык кеткен. Быйылкы жылга жүгөрү айдалыптыр туугандар. Негизинен кимде бирөө помидор, кимде бирөө перец, ушул сыяктуу бир жер жемиш экенге жакшы суугат жер экен туугандар. 730 метр түз. Эми сиздерге айылды аралап кирип барып, экинчи 4 гектар 85 соток көргөзөйүн. Туугандар, айылды аралап киресиздер. Окей, мына ушул жерден чечтик карай кирген көчө бар. Ошо менен 400 метрде жүрсөңүздөр сатылуучу айдоо жери жайгашкан. Айылдан 400 метрдей чыгыштык карай киресиздер. Жолдун өйдө турганда оң жагында мына сатылуучу суугат айдоо жери жайгашкан. Бул экинчи солкат, жанагы 98 соток, бул 4 гектар 87 соток туугандар. Батыш чегара мынакей бул жерден чыгыш чегасы аркы камыштарды көрдүңүздөрбү? Ошол жерге чейин узуну 800 метр экен туугандар. Турасы 61 метр бул жердеки. Анан суугат жер өйдө жагында. Аркы жалгыз даракты көрдүңүздөрбү? Ошол туш тарабына чейин болуп калат экен. Анан транспорт менен келгенге бул жол. Калсаңыздар ошол дарак жактан дагы бир жол бар экен. Бирок ал жактан арык болгондуна транспорт жердин ичине кире албайт. Ошол өйдө жагында эле токтойт. Бул жак менен келсеңиздер транспорт менен ички тарабына транспорт менен киресиздер. Трактор же болбосо жүк ташуучу машина менен келип ички тарабына чейин кирсеңиздер болот. Анан быйылкы жылга жүгөр эгилген окшойт. Негизинен любой эле помидор жана башка беде, калагандай эле бир жер жемиш эксеңиздер болгудай жер. Бул жактагы кошуна беде сепкен окшойт. Анан дагы эмне маалымат? Документи жашыл китеби болот элесиздер. Суугат айдоо жерлерде ээсинин колунда, экөөсүнүкү тең. Кааласаңыздар, өзүнчө кааласаңыздар, жалпы кылып сатып алсаңыздар болот туугандар. Мынакей туугандар, орто ченіне жакын келип калдым. Бул жагын сиздерге көргөзөйүн деп. Негизинен кара топурак болгон жакшы жер экен. Анда келгенде өзүңүздөр жер менен алектенгендер карап байкасаңыздар керек. Так, баасы боюнча айтсак, бул жер 4 гектар 87 соток, тиги арка жакта асфальт жолдун жээгиндегиси 98 соток туугандар. Общий 5 гектар 85 соток болот экен. Баасы болсо общий $33,000. Дагы содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмөтүбүз ээлери менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0504 04 06 94. 0504 04 06 94. Лайктан басыңыздар, ушундай суугат айдоо жер издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.